Арбаңыздар, урматтуу Теңир Толук телекөрүүчүлөр. Мына ушундай жума күндүн таңында сиздер менен амандашып, БТРК Нарын каналында таңкы эфиринде Теңир Тоо таңкы 1 сааттык көрсөтүүсү башталды. 1 саат бою кызматыңыздарда кесиптешим Гүлүра Туратбекова жана мен Эсенбек Кысталбек жана биздин кабарчылар болмокчу. Бул 1 саат алкагында сиздер үчүн жагымдуу жаңылыктар, ошондой эле кызыктуу маектер орун алат. Андыктан биздин алкактан алыстабаңыздар. Кутман таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, айткандай эле бүгүн кызыктуу маек жана кызыктуу маалыматтар көп болот. Анда биз менен бирге болуңуздар. Таңды жагымдуу маанай менен тосуп алуу үчүн жагымдуу музыкага бербейлиби? Негизинен баягы жагымдуу музыка адам көңүлүн көтөрүп, ошол эле учурда маанайды күнү бою жакшы алып жүргөнгө өбөлгө болмокчу. Мына ушу алдыда жаңыруучу музыка кимдин бүгүн өздүк майрамы болсо, ушу биздин атыбыздан ыр белек кабатары суналды. Жылдыздай жаңган жамалың, бир көрүп сүйүп калгамын. Калкардай кара көзүңө мен жипсиз байландым, сүйүм арнадым. Жалоруп мени аябай кеткенсиң сүйүм баалабай. Арманым болуп жүрөктө жашадың бир далай. Жазылган тагдыр маңдайга, качабыз андан биз кайда. Кайрылып кайра келгениң түшүнөм кантип мен садага. Бактымды таптым башкадан, эч кимге аны алмашпай. Сүйүүсүн мага арнаган ал бери садагам. Мына ушу жагымдуу музыкадан соң көрсөтүүбүздү алдыңа өстүп алантабыз. Кесиптеш билесизби? Биз жашап жаткан айлана чөйрөдө кызыктуу, биз билбеген кызыктар абдан арбын экен. Алардын бири бул сулуу саздак жерлер.
Ошол баягы сулуу саздак жерлер биз негизи эле баягы жер бети сууга мол келет эмеспи. Анан ошол саздак жерлердике баягы кызыктуу окуялар, кызыктуу нерселер болот. Кээде ошого баягы чөгүп кеткен адамдар да бар экен да. Анан азыр кандай кызыктуу дагы маалыматтар бар, анда кызыктуу маалыматтар түрмөгүнөн көрбөйлүбү? Негизинен сулуу саздак жерлер бул адамдын жашоосуна чоң пайдасы бар экен. Ал жерде суунун запасы көп көлөмдө сакталып, ошол эле учурда анда көптөгөн жаныбарлар байырылып, өзүнүн жашоосун улантат экен. Келиңиздер, анда алдыда кызыктуу маалымат сулуу саздак жерлер боюнча болмокчу. Кургакчыл болуп эсептелген Борбордук Азия чөлкөмүндө сулуу саздак жерлер, дарыя жана арык суулары, көлдөр жана суу сактагычтар, куймалар жана көлмөлөр, нымдуу жана саздак жерлер түрүндө болот. Алардын баары бүтүндөй чөлкөмдөгү элдин жашоосу жана ден соолугу менен байланышкан алмашкыс суу корлору жана биологиялык көп түрдүүлүктүн очогу болуп эсептелет. Сулуу саздак жерлердин тазалыгынан жана экологиялык абалынан өлкөнүн бейкуттугу жана жашоосунун өзү көз каранды. Эмне үчүн сулуу саздак жерлерге мынча көп көңүл бурушат? Себеби жаратылыш процесстеринде жана коомчулуктардын турмушунда алардын ролу өтө зор жана ар түрдүү. 1976 жылдан бери Ысык көл суу канаттылары үчүн эл аралык маанидеги сулуу саздак жерлердин тизмесине кирген. Өлкөдө саздак жерлерде жашаган куштардын 126 түрү, алардын 66 түрү уялайт жана 59-у жерге отурушат. Жыл сайын Ысык көлгө кыштоо үчүн 30 миңден 90 миңге чейин куш келип конот. Сулуу саздак жерлердин адамзатка пайдасы: ичүү жана сугаруу үчүн таза суу булагы, таза аба, кир абаны соруп алып, атмосферага кычкылтекти кайтарып берет. Табигый чыпкалар, кир заттардын көлгө агып кирүүсүнө тоскоол болот. Пайдалуу мөмө жемиштер жана бадалдар өскөн жерлер. Бирок мындай аймактар барган сайын азайып бара жатат. Браконьерлик, камыш өрттөө, бадалдарды кыюу жана малдын көптүгү саздак жерлерди азайтып, аймактарды туздуу чөлгө айландырууда. Кыргызстан көптөгөн чет элдик туристтердин жаратылыш кооздугу жана канаттуулардын ар түрдүүлүгү менен бурат. Чөлкөмдө антропогендик мүнөздөгү улуттук коркунучтар бар. Бул болсо сулуу саздак жерлер айлана чөйрөнүн начарлашына жана алардын экосистемалардын бузулушуна алып келүүдө. Ошондуктан сулуу саздак жерлер жөнүндө Рамсар конвенциясына кол коюлган. Азыркы кезде конвенциянын тараптары болуп 169 өлкө, анын ичинде Борбордук Азиянын бардык өлкөлөрү эсептелет. Наргиза Жумадил кызы, Элденура Ахматбекова, Теңир Тоо таңы. Мына ушу сулуу саздак жерлер жөнүндө кызыктуу маалыматтан соң көрсөтүүбүз алдыбызда улантабыз. Жана жогоруда айтып өттүм элем мен, ушу биздин студияда меймандар болот деп алар келип калышыптыр. Алар кимдер десеңиздер, ушу Нарын районунун аймагындагы Кадыракын Базарбаев атындагы Каратал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коргоонунун директорунун орун басары Өмүралиев Талант агайыбыз жана ошондой эле ошол мекеменин агартуу адиси Аксыйнат Нарымбекова. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Кандай келип аласыздар? Кутман таңыңыздар менен? Кутман таң. Таңды кандай тостуңуздар? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Буюрса жакшы, анткени бизде эшикте да аба ырайы жакшы болуп, көптөн бери күткөн кар жаап жатат. Абдан жакшы. Тата, айтсаңыз, ушу 2 февраль бүткүл дүйнөлүк сулуу саздак жерлерди коргоо күнү экен. Ушул күнгө карата сиздерде кандай иш-чаралар жүргүзүлүп атат? Сулуу саздак жерлерди коргоо боюнча жыл ичинде негизинен кандай иштер аткарылат? Негизинен биздин аймакта сулуу саздак жерлер барбы? Бар болсо алар кай жерлерде жайгашкан?
Бизде эми жыл сайын бул 2 февраль бүткүл дүйнөлүк сулуу саздак жерлерин коргоо күнүн дүйнөсүндө белгилеп келет. Биз атайын ушул өзүбүздүн мекемеде атайын бир адис экологиялык агартуу иши боюнча адис мына Аксыйнат Нарымбековна иш жүргүзөт. Жалпы эле биздин бирден бир милдетибиз ушу жаратылышты коргоо менен бирге эле ушу корг иштерин тааныштыруу, жаратылыш мыйзамдарын жергиликтүү калкка түшүндүрүү, үгүт насаат иштери биздин негизги иштерибиздин бир бөлүгү болуп саналат. Бул сулуу саздак жерлердин тарыхына токтоло кетсем, 1971 жылы Иран мамлекетиндеги Рамсар шаарында негизделген. Ошол конвенцияга көптөгөн өлкөлөр кирип, анын ичинен Советтер Союзу болгон ал мезгилде биздин Ысык көл мамлекеттик жаратылыш коргоо ошо негизинде сулуу саздак жерлерде байырлаган канаттууларды коргоо боюнча ошол биздин мамлекет Кыргызстан кошо ратификацияланып мүчө болуп кирип калган. Активдүү болуп 1975 жылы ишмердүүлүгүн баштаган. Биздин аймакта суроо берип кеттиңиз, эми барбы деп. Кыргызстанда ушул эл аралык мааниге кирген 3 сулуу саздак жерлерибиз бар. Атайын статус алган. Анын ушул экөөсү Соңкөл менен Чатыркөл эл аралык мааниде Каратал Жапырак мамлекеттик жаратылыш коргоонун аймактарына кирет. Мында Соңкөл айтып кетсек 5тен 1 бөлүгү корк аймагы болуп эсептелет, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы болуп эсептелет. Калган бөлүгү балык чарбасына кирет. Негизги бул сулуу саздак жерлерди коргоо жана андагы байырлаган канаттууларды коргоого приоритеттүү да. Мунун максаты ушундай. Негизинен ошо Рамсар конвенциясы деп ошо Рамсар шаарында өткөндүктөн ошо конвенцияга иштеп чыккан турбайбы. Эми ошо конвенцияга киргизүүгө Соңкөл Чатыр көлдөн да сырткары сулуу саздак жерлерди киргизүүгө аракеттер көрүлүп атабы? Ал боюнча эми бизде муну негизги ошол багытта иш алып баруу биздин министрликке, айыл чарба министрлигине, атап айтканда биздин министрлик жаратылыш ресурстары жана экологиялык техникалык көзөмөл министрлиги, анын ичинде биотүрдүүлүктү коргоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаментибиз бар. Ушул департаменттин жетекчисинин орун басары учурда фокал point деп коет, ошонун куратору болуп эсептелет. Бул боюнча келечекте аракеттер бар. Бирок ушун кириш үчүн көптөгөн критерийлер керек экен. Анын бири эле ушул жаратылышты коргоо боюнча эле аракеттер болсо, ал жерде социалдык маселелер да каралат. Биотүрдүүлүк жана көп түрдүүлүк, айыл чарбасы, азыктуулук, ошол азык затын, табигый азык заттарды коргоо, анча жана канаттуулардын сейрек кездешкен, жок болуп бара жаткан канаттууларды коргоо боюнча ушундай көптөгөн критерийлер боюнча көптөгөн иш кагаздар даярдалып, анан биздин өкмөткө сунушталып, көп аракеттер болот. Азырынча ушул Ысык көл, Соңкөл, Чатыркөл ушул аймак болуп саналат. Биз дагы ошо сунуштарды бергенбиз. Сарычелек өзүнчө биосфералык аймак, ал ЮНЕСКОда белгиленген биосфералык аймак болуп эсептелет. Ушул байкоомдо ушул канаттууларга байкоо жүргүзүп турасыздар, сиздер тараптан. Анан бизге баягы келген канаттуулар жөнүндө айтып берсеңиздер, кайсы түрү келет, кызыл китепке киргендери барбы? Негизи эле ошол эмне үчүн коргошубуз керек деген суроо. Эми бизде Каратал Жапырак мамлекеттик жаратылыш коргоонун эң негизги ишмердүүлүгү илимий изилдөө жана илимий мониторинг иштерин жүргүзүү, анын ичинен жана жаратылыш жылнаамасын түзүү болуп эсептелет. Бизде көлдө көптөгөн сулуу саздак жерлерди байырлаган канаттуулардын түрлөрү бар. Мисалы айта кетсем, алардын көпчүлүгү ушу жаз мезгилинен кеч күзгө чейин Соңкөл, Чатыркөлгө келип инкубациялык мөөнөттөрүндө өткөрүп кетет. Мисалы үчүн Чатыркөлдү айта кетсем, ал чек ара зонасы тынч болгондуктан жана бийик тоолу 3300 метр бийиктикте жайгашкан. Ал жерде канаттуулардан кызыл китепке кирген, сейрек кездешкен тоо казы, ак куу, каркыра, ак көз өрдөк, узун тумшук кытан,
кыттандын түрлөрү ушулар байыралат. Чатыр көлдүн анын ичинен 9 түрү ошо уялайт да, балапан чыгарат. Буларга жанагы харам өрдөктөр кирет, паганкалар деп коет, чулдуктар, чүрөктөр, мойноктор ушулар уялап кетишет. Бул жердин дагы бир өзгөчөлүгү жана жазгы күзгү миграциялык канаттуулардын миграциялык маалында ушу Чатыр көлдө илимий адабияттарда белгиленген Чатыр көлгө көптөгөн канаттуулардын түрлөрү жанагы Евразия континентинен жанагы алыска мамлекеттер аралык учат да, булар чек ара тандабайт да. Ошолордун эс алып топтолуп ошол жерден жупташып топтоп анан түр болуп учуп кеткен базасы экен да. Ушу илимий адабияттарда ошондой белгиленген Чатыр көл. Соң көлдүн да ошондой өзгөчөлүгү бар, бирок Соң көлдүн кичине өкүнүчтүү жери ал жерде айрым жана сейрек кездешкен канаттуулардын айрым түрлөрүнүн саны көбөйүп атса, айрым түрлөрүнүн мисалы үчүн тоогаз ал жерде кездешпей калган акыркы учурларда. Ушундай. Мына ушу сулуу сизге аксанчы сулуу саздак жерлерди коргоо үчүн эле жекелей ушу сиздердеги окшогон экологдор эмес, жаратылыш сакчылар эмес, жалпы жарандарда кандай мамиле кылып, кандай коргоп, кандай сакташыбыз керек? Биз биринчи ошо сулуу саздак жерлер боюнча айтып кетейин. Бул сулуу саздак жерлер wetland деп англис сөзүнөн алынганда нымдуу жерлер деген маанини түшүндүрөт экен. Бизде буларга ошо табигый жана жасалма суу агып чыгуучу жана чыкпоочу тузсуз, туздуу көлмөлөр, көлчүктөр, деңиз жээктери, куймалар, көлдөр жана башка көптөгөн көлдөр, суулар ошол сулуу саздак жерлер болуп саналат. Мында ошо биз мен эко-картуу адис болуп эмгектенем да. Бул багытында айта кетсем, ошо жыл башында эле мекеме тарабынан бизде атайын ошо сулуу саздак жерлерди коргоо күнүнө карата буйрук чыгарылат. Ошол буйруктун негизинде анан иш чаралар түзүлүп, бизде ошо корукка чектеш жайгашкан райондорго Кочкор, Нарын, Актала, Ат башы райондоруна, айылдарына жана ошондой эле Нарын шаарынын мектептерине ошол сулуу саздак жерлер боюнча өзгөчө корголуп жаратылыш аймактары, андагы жалпы ошо сулуу саздак жерлер коргоо боюнча жалпы эле экологиялык көйгөйлөр жана ошондой эле окуучуларды ошо экологиялык билимге кызыктырууга, шыктандырууга, өркүндөтүүгө арналган ошо окууларды, дарстарды, ачык сабактарды, конкурстарды, оюндарды өткөрүп келебиз байма-бай. Анан сырткары ошо коомчулук менен дагы жергиликтүү тургундарга ошо корук кызматкерлери тарабынан үзгүлтүксүз үгүт насаат иштери жүргүзүлүп турат, түшүндүрүү иштеричи. Мен ойлойм ошол үзгүлтүксүз ушул иштердин жүрүшү менен ошо коруктун жалпы эле ошо экология жаратылыштын зыян келтирбей, аны аяр мамиле кылуу менен ошо табигый өз калыбында уникалдуу сакталышына бир жасалып жаткан иштер деп. Ошондой аймактарга мисалы үчүн сиздердин Чатыр көлгө барып каласызбы же Соң көлгө барып каласызбы? Ошол аймактарга барганда кандай өзүбүздү алып жүрүшүбүз керек, кандай мамиле кылышыбыз керек? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Биз кантип жардам бере алабыз деген. Биз Чатыр көл биз үгүт насаат иштерин ошол биринчи тазалыкты таштандылардан арылуу бизде атайын ошондой эл аралык акция жүргүзүлөт. Россия Федерациясынын Катон биосфера жаратылыш коргоо, Катон Карагай мамлекеттик жаратылыш паркы, бул Казакстан. Ошо эл аралык деңгээлдеги акцияларды уюштуруп келебиз. Бул акция таза тоолор акциясы ошо тоолуу региондорду жанагындай эле көлдөрдүн таштандылардан арылтуу көйгөйүнө ошо коомчулуктун көңүлүн бурдуруу. Ошол менен биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кетебиз. Бирок ошо таштандыңыз, таштабай, таза сактоо жана ошондой эле жалпы жаныбарларга, куштарга аяр мамиле кылуу үгүт насааттарын айтып, ошолорду биз көрсөтүп беребиз да. Ошо менен мен ойлойм, ошо негизги элче эң негизги ишмердүүлүк бул ошо үгүт насаат иштери, анан түшүндүрүү иштери деп. Учурдан пайдаланып дагы айта кетейин, ошо сиздер айтып атпайсызбы, ошо бул жерде бизде атайын мамлекеттик жаратылыш коргоонун өзгөчө корголчу жаратылыш аймактар жөнүндө мыйзамынын негизинде иш алып барабыз. Анда мамлекеттик ушул коруктарда
корук режими деген иштелип чыккан. Бул 3 зонага бөлүнөт. А дегенде корголуучу зона деп коет. Ал жерге баягы жеңил конструкцияда жанагы палатка, чатыр, боз үйлөрдү тигип, анан жаратылышка аяр мамиле кылып ушундай пайдаланса болот. Өзүнүн режими болот, сааты менен. Андан кийин буфердик зона деген болуп, ал жерге да ошондой жеңилдетилет. Анан ал кичине катуураак болгондон кийин баягы талаптары күчтүүрөөк да. Ал жерге убактысы менен болуп атайын режим ошондой. Анан өзөк зонасы деген бар. Бул жерде жанагы жапайы ошо сейрек кездешүүчү жаныбарлардын көп топтолгон концентрация болгон жерлерде ошо өзөк зонасына мындай тыюу салынган болот. Анан жана буфердик менен көзөмөл зонасына эгердин коштоосу менен жүрөт. Ушундай корук режими деген бар. Ушу режимди туура сактап беришсе эле туура болот. Анан Аксинатта айтып кетпедиби? Көпчүлүгү азыр бизде жанагы башаламан туризмге жол бербешибиз керек. Кийинки убакта ушул көп кездешип атат. Соңкөл мындайча айтканда жанагы элдин келүүчүлөрдүн агымы көп болгону байкалып жатат. Жайдын күнү байкасаңыздар ал жерде автотранспорт да көп жүрүп атат. Биз жанагы илим изилдөө иштеринде дрондор менен учуруп ошо канаттууларды санаганда көптөгөн тоскоолдуктар, помеха деп коет, ушундайлар болот. Анткени бул канаттуулар аябай сак жаныбар болот да. Бир жерден стресс болуп калган жерге экинчи келбей коет. Жана тоо казында жер которуп чатыр көлгө болуп кетишинин бирден бир себеби ушул стресс болгондо мал көп жайылган биринчиси. Экинчиден кийинки убакта ошо автомобилдер көп кирип атат. Биз да ушул сунуштамаларды бергенбиз. Жогорку кеңешке, биздин министрлик аркылуу ошол жалпыга эле облустук деңгээлде да мына жакшы иш-чаралар жүрүп жатат. Мына жакында эле 2028 жылга чейинки туризмди өнүктүрүү багытында да бизге иш-чара келди. Өзүбүздүн бир 10 пункттан турган сунуштарыбыз, иш-чарабызды белгиледик. Бул ошо Соңкөлдүн, Чатыр көлдүн биздин уникалдуу кооз жапайы жаратылыш жерлерибизге ошо элди кызыктырып тартып, ошону менен бирге эле экологиялык туризмди колго алуу болуп саналат да. Ушуну биз көзөмөлдөп алсак, жана таштанды маселеси бизде көйгөйлүү болуп келип атат. Көпчүлүгү билбейт, таштап коюп кетип калат. Анан биз ушул жана таза тоолор деген эл аралык акцияны демилгелеп, ушу демилгечиси биздин министрлик эл аралык ушул ишембиликтерди уюштуруп турабыз. Соңкөлдө, Чатыр көлдө, ушу каратал участкаларыбызда, анан чектеш жерлерде. Негизинен эми ушу сулуу саздак жерлер боюнча болуп атат. Бүгүнкү маегибиз анан сулуу саздак жерлер адамзаттын да жашоосунда ролу кандай? Канчалык пайдасы бар? Канчалык деңгээлде бул ушу ичүүчү сууну камсыздай алат ушул саздак? Айтып кетейин, бул сулуу саздак жерлер жаратылыш процессинде жана ошондой эле коомчулуктун адамзаттын жашоосунда эбегейсиз чоң роль ойнойт экен. Бул эң биринчи эле ошо таза сууну топтоп, жер алдындагы суулардын жөнгө салуучу, жер кыртышынын деңгээлиндеги сууну сактоо, ошондой эле биз дем алып аткан абаны, көмүр кычкыл газын алып, топтоп, анан кычкылтекти кайтаруучу касиетке, ошондой эле климат жагынан айтканда аба ырайынын температурасын, температуралык тартипти турукташтыруу, ошону менен бирге эле ошо био артурдүүлүктүн чордону, очору десек болот да, очогу десем жаңылышпайм. Андан сырткары жанагындай жер кыртышындагы жер топурак кыртышынын эрозиясынан сактоо, анан жанагындай суу жеп кетүүлөрүнөн сактайт экен. Деги эле ошол жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, канаттуулардын анын ичинен кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жок болуу коркунучундагы жаныбар, өсүмдүктөрдүн түрлөрү таралган аймакты камсыз кылуучу чөйрө. Бизге эң зор адамзат үчүн жалпы эле бардык ошо экосистема үчүн бул өтө зор, өтө ролу өтө чоң экен. Анан баягы айтып калдык, биздин жашообузга адамзат аябай чоң роль ойнойт экен да. Анан баягы экологиянын өзгөрүшү, баягы климаттын ысышы, баягы ушул сулуу саздак жерлерге да таасир этип жатабы азыркы учурда? Азыркы абал кандай негизи? Албетте таасир этет. Анткени
жер шарын жана климаттык агымы бир жерде тура бербейт да, ал айланып жүрөт. Мисалы үчүн кээ бир жерлерде могу муздардын эриши, бизде эле мына бир эле мисал Чатыр көлдө, Аксай өрөөнүндө мөңгүлөрдүн эрип кеткени байкалып атат да. Илгери биз бала кезде, азыр жана туристтер көп келген Көл Тетри деген жерде көл кичирээк эле болуп, ал жерде бүт мөңгү болгон экен. 70-жылдары, 60-жылдары. Мына азыр ал жерде мөңгү жок да, мөңгүнүн орду көлгө айланып, кышкысын тоңуп, ушул ылдыйлап келатканы бир четинен кейиштүү деп айтсак болот. Эми мындай катаклизмдерден Кудай сактасын, булар жалпы адамзат коомунун дүйнөлүк мамлекеттерин ойлондурган маселе ушул болуп атат, климаттын жылышы депчи. Анан бул боюнча да бизде мамлекетте чоң программалар бар. Биздин салымыбыз эле ошол колдон келишинче ошол аяр мамиле кылып, туура үнөмдүү пайдалануу, анан жанагы илимий мониторинг иштерибизге басым жасашыбыз керек да. Мисалы үчүн жана кээ бир жаныбарлар, ошол эле балыктар, бакалар, булар индикаторлор деп коет. Өзү сезгич келет дагы. Ошолор жапайы табигый чөйрөдө көптөгөн курт-кумурскалар, өсүмдүктөр индикаторлору болот. Ошолорду сактап турушубуз керек. Ошолор белги берет өзүнчө эле. Алдын ала белги берип, ошо жаратылышта же ошол мындайча айтканда коңгуроо кагып турат да. Ушуларга мониторингду үзгүлтүксүз жүргүзүп, ошо көп түрдүүлүктү сактап калуу биздин бирден бир милдетибиз. Ушу жаныбарлар жөнүндө кеп кылып калдык, сулуу саздак жерлерди байырлаган. Бир кездерде ушу көлчүктөрдө, саздарда, бакалардын жана кичинекей немелер чөмүш баштап койчубуз. Ошолор абдан көп эле. Анан бака тынбай сайрап турчу эле. Азыр андай көрүнүш жок болсо, буга эмне себеп болууда? Бул ошол эле климаттын өзгөрүшү десек болот, күндүн жылышы. Анан адам баласы азыр көпчүлүгү химиялык кошулмалар менен жанагы өзүбүздүн гигиенабызда колдонуп аткан жана саркынды суулардын чыгышы, булар бир жакка агып кетпейт, ошол эле жердин айланасында калат. Анан кандайдыр бир таасирлери бар да. Чын сиздер айткандай, биз бала кезде ушу жана индикатор бакалар көп болчу. Ошо нымдуулукту топтоп кармап турган жерлерде аларда байыралат да көбөйөт. Ошо климаттын өзгөрүшү деп айта алам. Мисалы үчүн биздин Нарын облусунда бул баканын эки эле түрү бар. Анын бирөөсү bizde, булар Кыргызстандын кызыл китебине кирген. Певцов бакасы, жашыл бака, кур бака деп коет да. Булар тетиги деңиз деңгээлинен 3700 метрге чейинки бийиктик шалба састарда кестешчү. Соңкөлдө да чыгыш Кочкор тарабында ошо илимий китептерде айтылат, ушу бакалар болгон депчи, жанагы озерная лягушка деп коет, көл бакасы. Бул да кызыл китеп. Кийинки убакта алар да кестешпей калды. Айтып атпаймынбы, ошол химикаттардын колдонушу, таза эмес жанагы саркынды суулардын таасири, таштандылар албетте. Ошол табигый азыктуулуктун азайышына алып келет да. Атайын азыркы учурда мындай ошол кезде көп укчубуз да чардагандарынчы. Азыр болсо ушул атайын бакалардын терапиясы да бар экен да. Мындай атайын барып ошо бакалардын чарылдаганын угуп эс алып кетишет экен да. Демек биз бала кезде ошолордун угуп эс алчу окшойбуз да. Ошо таңертең келип бизге сулуу саздак жерлер боюнча кызыктуу маек куруп бересиңер, сиздерге чоң рахмат. Анан эми ушу бизге келген меймандарга атайын эркин микрофон берди. Жалпы көрүүчүлөргө ошо экологияны коргоо багытында эмне дейт элеңиздер? Урматтуу көрүүчүлөр, биз ошол сулуу саздак жерлер күнүнө карата болуп аткандан кийин ушул жапайы жаратылышта анда кестешкен өсүмдүктөргө, жаныбарларга аяр мамиле кылсак, мисалы үчүн өсүмдүктөрдү айтып кетсем, көпчүлүк ушул биртике каражатка кызып, айрым жанагы сейрекештескен даарылчылык касиети бар өсүмдүктөр касып кетип атышат массалык түрдө, жана эндикти, алтын тамыр дегендерди. Алар кээ бир өсүмдүктөр бар, 2 жылдык, 1 жылдык, алар кайра калыбына келбейт, жок болуп кетет. Ушу дүйнө жүзүндө саатына жок болуп кетип аткан түрлөр бар. Мына ушуну аяр мамиле кылсак, ошондойлорго азыр мына мыйзамдар катуу күчүнө кирип атат. Жана айып пулдар жогору болгон, жана тоо казына эле зыян келтирип, мисалы үчүн аң буласа 100 000 сомго чейин
айып салынат, ал айып эле доосу өсүнчө кетет. Ушундайлар каралат. Биздин инспекторлор, эгерлер жер жеринде иштеп атат, ошону коомчулукка айтып кетет элем. Жардам кылып, ушул аяр мамиле кылып, туура мамиле кылып, бизде көбүнчө ошо жайыттарды пайдаланып эмеспи? Ошо жайлоолорун таза кармап, малдын санын чектөө киргизип, сандан сапатка өтүшүбүз керек деп айта алам. Мен да ошо Тамат байке айткандай эле эң биринчи ошо тазалыкты жаратылышыбыздын эң тазалык баарынан биринчи орунда турат. Тазалыкты сактасак, жанагындай мусор тиги таштандыларды ар кайсы жерге таштай бербей, артыбызды тазалай кетсек деген айтмакмын. Анан ошол жаратылыштын экосистема бул бүтүн бир чынжыр сымал да, бир бөлүгү, ошонун бир бөлүгү бир бөлүгү бузула турган болсо, баардык жагына зыян келиши мүмкүн да. Ошон үчүн ошол жаратылышыбызды аяр мамиле кылалы демекчимин. Жаныбарларга, өсүмдүктөргө баардыгына жакшы мамиле кылып, жоопкерчилик менен анан бул калыбы кайра бузулуп калса, калыбына келүүсү өтө оор болот. Ошо баарыңыздарга Чоң рахмат анда келтиргениңизге. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда ушу Кадыракын Базарбаев атындагы Кара Тал Жапырак мамлекеттик жаратылыш коргоонун директорунун орун басары Талантбек Өмүралиев жана ушул эле коруктун агартуу адиси Аксыйнат Нарымбекова болду. Анда биз көрсөтүүбүздү алдын өстүп улантабыз. Алда негизинен кесиптеш билесизби? Баягы таң эрте турганда эле өзгөчө үй кожойкелери үчүн баягы Таңкы тамак жасоо, Ат даярдоочу таңкы тамак жасоо эмеспи? Ооба. Чынында эле бул жолу баягы Дасторкон ажары түрмөгүндөн балыкты кантип бышыруунун жол-жобосун үйрөтөт экен. Анда чогуу таанышалы. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздерге бүгүн минтай балыгын даярдап бермекчибиз. Бул минтай балыгында витаминдер абдан көп, микроэлементтер, макроэлементтер, анан В2, В3 витаминдери жайгашкан. Бул минтай деген абдан пайдалуу, ден соолукту абдан чыңдайт. Бул минтайда биз башы жок эле кылып сатып алабыз. Анан анын даярдалышын мен айтып берейин. Биринчи канаттарын, куйругун кесип алабыз. Буга кайчы колдонгон абдан ыңгайлуу болот, жакшы болот. Андан кийинкиси даярдап койгон минтайды өзүнүн өлчөмүндө кесип алайын. Кесип бүткөн минтайларыбызды жумуртканы жарып алабыз. Бул көп өлчөмдө жасалган учурда көбүрөөк жумуртка колдонулат. Азыр мен көрсөтүп аткан үчүн 3 жумуртка колдоном. Даяр болгон балыгыбызды жумурткага салып, биринчи духовкага бышырыш үчүн лисибизди даярдап алганбыз, майлап алабыз. Андан кийин үй шартында да жасап, балдарга берсе абдан даамдуу жана витаминдүү, балдардын ден соолугуна абдан пайда. Бышканы 180-200 градуста 30-40 мүнөткө чейин бышат.
менен минтай балыгыбыз дагы даяр болду. 30 минутада бышырдык, 180-200 градуста. Тамагыңыздар дамдуу болсун. Мына ушундай таң эрте ылдам даярдалуучу азыктын түрлөрүн көрсөткөндөн соң көрсөтүүбүз алдын өстүп алантабыз. Кесиптеш билесизби? Негизинен жыл өткөн сайын, күн өткөн сайын облус аймагында баягы жагымдуу жаңылыктар абдан көп саналууда. Мына кече эле ушул баягы 1000 көрүүчү, 10 000 дедиби? 1 миллион көрүүчү. 1 миллион көрүүчү топтогон элеттиктерди, ден соолукту, сергек жашоого үндөгөн дыйкан тууралуу сонун баягы жаңылык болду. Ушул өзүнүн баягы машыгууларын видеолорго тартып, социалдык тармактарга жүктөп атып, миллион көрүүчү топтоптур. Ошондой эле ушу облус аймагында кече күнү ушу калаабыздын жетекчинин мэринин отчету кылды. Анда артта калган 2024-жылы Нарын шаарына көптөгөн инвестиция тартылып, алгылыктуу иштер жүргүзүлүптүр. Мына ушул облус аймагындагы жаңылыктар менен тааныштырып, Жазгүл Усубалиева. Эфирде Нарын жаңылыктар маалымат топтомунун 5-шемби күнкү чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Жазгүл Усубалиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылышыбыздан кыскача. Нарында социалдык объектилердин ичинен жаңы спорт комплекстерин куруп, эскилерин жаңылоо иштери дагы алгылыктуу аткарылууда. Алсак өткөн жылы 3 спорт жайдын курулушу бүтүп пайдаланууга берилсе, азыркы тапта дагы ден соолукту чыңдоочу жайларда оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүүдө. Аткарылып жаткан иштерден Норуз Абылаев кабар алып келди. Нарын шаардык Ала Тоо балдар өспүрүмдөр мектебине караштуу ден соолукту чыңдоо борбору 1996 жылы түптөлгөн, бирок андан бери бир да жолу оңдоп түзөө иштери жүргөн эмес. Эми республикалык бюджеттен 31 миллион сом бөлүнүп, ичи жылууланып, толук ремонттон өтүүдө. Жакшы бир заманбап реконструкцияга муктаж болчу да бул жер. Анан бир жагынан да бул улам колдон колго өтүп, бир университетке өтүп, ошондой болуп жүрдүк. Мен ойлойм, бул жерде буюрса келечекте ошол эле футзал, волейбол, ошол эле бокс, дзюдо аттуу чоң маанидеги бир мелдештерди өтсөк болот. Жалпы аянты 1000 чарчы метрди чамалаган спорт комплексти жаңыртуу иштери өткөн жылдын август айында башталган. Айнектер толук алмашылып, жарыктандыруу, жылытуу системасы акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен жасалган. Учурда жумуштар 95% аткарылды. Жылытуу системасы мурун жок болчу бул жакта. Тепловентилятор деп жаңы системадагы булга Кыргызстанга келгенде 2 жылдын жүзү болду. Ушул чоң объекттер ушундай жылыткычтар менен жылытылды. Нарын шартына ылайыктуу кылып жасадык. Биякта турган котельныйыбызда турган котел болсо, ушул энергиясы бизге иши, токту аз алат дагы, бирок жылуулукту көбүрөөк берет да. Спорт имараттын сырткы көрүнүшү дагы жасалгаланат. Мындан тышкары алдындагы бош турган жерге спорт скверин куруу демилгеси да көтөрүлгөн. Каржы булагы каралып калса, спортчулардын атайын эс алуу жайы да пайда болот. Дуанда жаз алды менен Ала Тоо стадионунда реконструкциялоо иштери да башталат. Ошондой эле Нарын шаарында 2 кабаттан турган жаңы күрөш залынын мезгил кутушасын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев салып, жыл аягына чейин бүткөрүүгө тапшырма берген. Спорт залыбыздагы жаштарыбызга, элибизге, журтубузга кызмат кылсын. Норuz Абылаев, Алмаз Асанов, Ала Тоо 24, Нарын облусу. Шаардын инфраструктурасы. Нарын облусунун аймагында электр энергия сарптаган 61527 абонент бар болсо, бүгүнкү күндө анын 24400-үнө акылдуу электросептегичтер орнотулду. Ошол жылда калган 37000 абонентке орнотуу пландалып жатат. Учурда Ат Башы районунда орнотулуп баштады. Аралыктан башкарылган акылдуу эсептегичтердин ишке кириши менен энергетиктердин жана кардарлардын түйшүгү бир топ эле жеңилдемекчи.
Ат Башы районунун Ачак айыңда айылынын тургуну Дөөлөтбай Мамбеталиев менен Айчүрөк Абыкеева колдонуп жаткан электр энергиясын үнөмдөөнү адатка айланткан абоненттерден бири. Дал ушул кардарлардын үйүнө алгачкылардан болуп акылдуу электр эсептегич орнотулду. Электриктерден мунун пайдасын сураган алар чыңалуудан улам чыккан өрт кырсыгын алдын алууда мыкты жабдуу экенин түшүнүшкөнүн айтышты. Эми жаңы ойдуруп атат, буюрса жакшы болот окшойт. Мындан өсү өтпөт мындай чыкса өчүп калат экен автоматский. Бизге мындай санариптештирүү боюнча келе элек болчу, ушу жаңыдан келиптир. Биздин өсүбүздүн деле жашообузга жакшы эле болгудай, өт кетпей, проводторубуз күйбөй жакшы эле болгудай. Анан кабелдерибизден бери которуп берип атышат. Үйгө кирген бот кайсы? 10 экен. Акылдуу эсептегичтер быйыл алгачкылардан болуп Ат Башы районунда орнотулуп баштады. Бул жакта 10 миңден ашык абонент бар. Орнотуу иштери Баш айыңды жана Ачак айыңды айылдарынан башталган. Ушу тапта 300гө чукул акылдуу эсептегичтер орнотулуп бүттү. Атайын счетчиктер Нарын областына таратылып берилген. Бул жерден ар бир райондор өзүнө тиешелүү счетчиктерди бөлүп алганбыз. Биринчи партия менен бизге 943 счетчик келип түштү. Однофазный. Анан 37 трехфазный счетчик келип түштү. Бул экинчи партиясы уже февраль айында келип түшөт. Демек биз азыркы коюп аткан счетчиктерди коюп түшөктө экинчи партиясы дагы уже келип калат. Аралыктан башкарылган жабдуунун ишке кириши энергетиктердин дагы түйшүгүн кыйла жеңилдетти. Тагыраагы мурдагыдай бир кызматкер бир айылды ай сайын кыдырып көрсөтмө чогултпайт. Көрсөткүчтү жабдуу автоматтык түрдө эле базага жиберип турат. Нарын облусунун аймагында электр энергиясын сарптаган 61527 абонент бар болсо, бүгүнкү күндө анын 27400-үнө акылдуу электр эсептегичтер орнотулду. Ушул жылда калган 37000 абонентке орнотуу пландалып жатат. Учурда Ат Башы районунда орнотулуп баштады. Кыргызстан улуттук электр тармактар ачык коомундагы эсеп түмүрчөктөрүн онлайн эсеп жүргүзүү, жана пайдаланган электр энергиясынын онлайн төлөмдөрүн жүргүзүү, ошондой эле кошууларды гана ишке ашырбастан, ушу акылдуу электр эсептегичтердин арты менен эскирген жабдууларыбызды модернизациялоо көптөгөн жумуштарды жүргүзүүгө болот. Андан сырткары бүгүнкү күндүн талабы болгон жаңы технология, заманбап технологияларды киргизүүгө, ошондой эле ушу энергия объектилерибиздин дагы башкаруу процесстерин автоматташтырганга чоң мүмкүнчүлүк берет. Артыкчылыгы арбын акылдуу электр эсептегичтерди быйыл жыл аягына чейин Ак Тала, Жумгал жана Тогуз Тороо райондоруна толугу менен орнотуу мерчемделүүдө. Жыпар анасы Раван Нурсултанбеков, Нарын жаңылыктары. Жол кырсыктардын алдын алуу максатында 27-синен 1 февралга чейин жөө жүргүнчү аталышындагы рейд уюштурулууда. Рейд учурунда жолду кесип өтүп, жол эрежесин бузган жарандарга эскертүүлөр берилип, айрымдар 1000 сом айып пул салынууда. Ат Башы районундагы жол кырсыктарын алдын алуу иш-чарасынан кийинки материал. Ат Башы айыл аймагынын Борбордук көчөсүндө базар жайгашкандыктан бул жерде жарандардын каттамы көп. Күнү кур эмес унаалар, содалган жарандардын аягы үзүлбөйт. Мындан уламбы Борбордук жолду ары бери кесип өткөндөр арбын. Мындай көрүнүштөр көз жазымда калганы менен жол кырсыктарына себеп. Өткөн жылы Ат Башы району боюнча 75 жол кырсыгынан жөө адамдар катышкан 4 учур катталып, бир өспүрүм каза болгон. Мына ушул жол кырсыктарын алдын алууга карата жөө жүргүнчү аталышында рейд уюштурулду. Жөө жүрүүчү аталыштагы рейдтик иш-чара 2025 жылдын 27 январдан 31 январга чейин жүрүп жатат. Бул иш-чаранын жүрүп жаткан себеби ошо жөө адамдардын катышуусунда жол транспорт кырсыктарын алдын алуу максатында болуп атат. Акыркы убакта ошо өлкө аймагы анчын облус аймагында ушу жөө адамдардын катышуусуна катталган жол кырсыктары
көп болууда да. Жол эрежелерин бузган жарандарга жана жөө адамдар өтүүчү өтмөктөрдөн өтүп бара жаткандарга жол бербеген айдоочуларга бул жолу эскертүүлөр берилди. Бирок баш ийбестик менен кайрадан бузгандарга 1000 сомдон айып пул салынат. Мындай кылбаса чынында кырсыктар көп болуп атпайбы? Анан бул тартипти баарыбыз эле сактасак жакшы болот эле. Кудай буйрса, ушуну дайым постоянно жок дегенде бир дем алышында бирден өткөрүп турса, эл дагы көнүп калат эле. Анан могу светофор жөнүндө. Светофорду оңдоп берсеңер жакшы болот эле да. Үйдө карайбыз, ылдый карайбыз, машинада киши жок болсо, машина жок болсо, үлгүрөбүз деп чуркап өткөнгө аракет кылабыз. Аныбыз бар кеп моюнга алыш керек бардык адам, тазамын, сонумун деп мактанбайм. Анан бизден деле кетет кемчилик, бирок шопурду күнөөлөп жатып калабыз. Шопурда да болот, кээ бирөөндө ал деле атайлап бирдеме кылайын дебейт, бирок пешеход менен өтпөгөн өзүбүздө күнөө бар. Жөө адамдарды сүзүп кетүү кырсыктарына мектеп окуучулары өзгөчө көп кабылышат. Мындан улам ар бир мектеп алдында жаш инспекторлор окуучуларды өткөрүүгө жардам беришүүдө. Ошондой эле балдар менен бирге баарлашып, жол коопсуздук эрежелерин түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. 8-де окуучулар мектепке кирет, 7:30-дан баштап ушу биздин Ат баш районунун аймагында жайгашкан Каске Маматалиев жана орус мектебибиз бар, Карбек уулу Акматалы атындагы орто мектептердин алдында жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери келип 7:30-да окуучуларды пешеходдон алып мектепке киргизип, бардык окуучулар киргенден кийин андан кийин биздин кызматкерлер кетип турат. Жол коопсуздугун сактоо ар бир жарандын жоопкерчилиги. Ат башыда өтүп жаткан жөө жүргүнчү рейти 1-февралга чейин уланып, калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлмөкчү. Гулера Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат топтому соңуна чыгат. Аман туруңуздар. Мына ушул облусубуздагы орунтуу жаңылыктар менен таанышкан соң андан ары көрсөтүүбүздү улантабыз. Билесиңби, кесиптеш, ушул баягы кыш мезгилинде өзгөчө анарларды сүйүп жейбиз. Ушул анардын пайдалуулугу өтө чоң экен. Мына ушу анар деп калдык. Ушу анардын пайдасы абдан чоң экен. Анын курамында антидексант дегенде заттар көп болгондуктан ушу адам ден соолугуна чоң пайдасын тийгизип, ошол учурда эң биринчи аз кандуулукту, анемияны алдын алат экен. Мына ушул аз кандуулук деп калдык. Чын эле аз кандуулукту ушул анарды көбүрөөк кош бойлуу айымдар көп жешет, анткени каны азайып кеткендигине байланыштуу канды көтөрүүгө чоң өбөлгөгөн. Мындан тышкары жүрөк кан тамыр ооруларын жакшыртат экен. Ошондой эле баягы азыркы учурда биздин тоолуу аймактагы кан басымы жогору оорулар абдан көп эмеспи. Мына ушул ооруну дагы кандын басымын азайтат экен. Абдан жакшы кызыктуу маалыматтар бар экен анардын айланасында. Дагы мунун кабыгы дагы адамдын ден соолугуна пайдалуу деп жүрүшөт. Ушул кабыгын баягы сууга чылап ичсе, ушул баягы ички органдарды тазалайт экен. Анан чынында эле дагы кандай анар жөнүндө кызыктуу маалыматтар бар, пайдалуу кеңеш түрмөгүнө берели. Адамдын организмине аба сууда эле керек болгон анарды тамак рационуна эмне үчүн кошуу керек экенин айтып беребиз. Анардан эт азыктарында гана болчу 15 амин кычкылдыктарын алууга болот. Бул жемиш организмдеги темирдин жетишсиздигин жоюп, анемияга каршы мыкты курал боло алат. Чыгыш медицинасында анар көптөгөн витаминдерге, ошондой эле тамак сиңирүүнүн абалын жеңе салууга, иммунитетти көтөрүүгө жана кандын курамын жакшыртууга колдонулат. Анар организм үчүн эң мыкты витамин. Ал кызыл шарап жана көк чай сыяктуу тамак сиңирүүчү суусундуктардан 3 эсе жогору жардам берет. Организмдеги энергиянын деңгээлин жогорулатат. Ичеги карындагы сезгенүү, жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алат. 2016-2018 жылдар аралыгындагы окумуштуулардын изилдөөлөрүнө таянсак, анар эркектерге да абдан пайдалуу. Бул азык рак жана простатит дартына кабылуунун алдын алат. Анарды чоң кишилер күнүнө 1, ал эми балдар күнүнө жарты анар жеп туруусу керек.
салаттарга кошуп жегенде пайдалуу жана жегиликтүү. Анардын кабыгында дагы пайдалуу заттар толтура. Андыктан анын кабыгын ыргытып жибербестен кагаздын бетине жайып кургатып алуу керек. Кургатылган кабыкты чай сыяктуу эле демдеп ичсе дагы болот. Ошондой эле демделген анардын кабыгы ич өткөктү басууда миңдин бири. Жазгул Усубалиева, Эленура Ахматбекова, Теңир Тоо таңы. Мына ушу анардын пайдалуу жактары менен таанышкан соң көрсөтүүбүздү алдын үстү атабыз. Кесиптеш билесизби, баягы акындарыбыз ыр жазса, ага обончулар обон жаратып, калк арасында ырдалып кетмеспи. Мына ушу чыгарылган ырлардын дагы тарыхы болот экен. Ооба, чынында эле бул ар бир ырдын өзгөчө тарыхы, өзгөчө таасири болот. Анан баягы ар бир окуя баягы жүрөктө калып, анан ошондон улам анан акын ыр чыгарат экен. Мына ошо жүрөктө калып деп калды. Ушу акын баягы бир көрүнүштөн же сүйүүдөн же бир турмуштун запкысынан баягы таасирленген учурларда акындарыбыз баягы калем сабын алып, ошол жан дүйнөсүндөгү оргуштап жаткан ойлорун кагаз бетине түшүрүп, ыр болуп керемет чыгармалар болуп жаралат. Чынында ал ырлар баягы угарманды тандабайт деп айтып коет экен. Баардык жалпы элге арналат экен ошол ырлар, бирок айрым жарандардын жүрөгүнөн түнөк таап, баягы ошол ырга баягы үңүлүп, жакшы көрүп угабыз. Анда эмесе ушул баягы Табылды Актановдун Нарындан тапкан махабат аттуу ырынын тарыхы кантип жаралган болду экен? Келиңиздер анда биргеликте таанышалы. Ушу Табылды Актановдун Нарындан тапкан махабат ырынын тарыхын жаралышы боюнча кесиптешибиз Наргиза Жумадил кызы чакан материал даярдаган экен. Анда биргеликте таанышалы. Ал гүлдү жүрөк ай унутпай, атыңдын атаймай угузбай. Ашыралы Айталиевдин Нарындан жазган Саламгат деген ырына жооп катары Кыргыз Республикасынын эл артисти Табылды Актанов Нарындан тапкан махабат деген ырына обон чыгарган. Айтымында бул ырдын текстин акын Шайлообек Дүйшеев жазган. Ашыралы Айталиевдин Нарындан жазган Саламгат деген ыры бар го, белгилүү. Анан мен өзүм ойлоп койчумун, эми ошол кат жазылып эле жообу барбай эле калып калабы ошойчу. Мен табыштырбайм ошо каттын акырына чыгарбаймбы деп мындай ойлоп коюп жүрчүмүн. Анан Шакеме Шайлообекке акын түнүчүндө звонить этип, Шакем ага ушундай ыр керек болуп атат. Эмне деген ыр дейт. Эми темасы Нарындан тапкан махабат болчу, анан кандай кылсаң ошондой кылып жазып берчи. Момундай муун менен. Анан немесе мына Шакем жазып берди. Анан мен обон жазып, мен ошо жарыма дагы арналган, жеке эле Нарындан аял алган жигиттерге арнап жаздым да. Махабатын тапкан нарындык кыздарга үйлөнгөн жигиттердин ыры болуп калды да. Ал күндү жүрүм ай унутпай, атыңдын атаймай угузбай. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган бул ыр учурда фольклор ырчыларынан баштап эстрада аткаруучуларынан бери ырдалып келет. Баса белгилей кетсек, Табылды Актановдун жубайы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Зууракан Акылбай экөө 1977 жылдары Берге Нарын драма театрында иштеп калышкан. Бул жерден табышкан эки талант 40 жылдан ашык убакыттан бери чогуу түтүн булатып келе жатышат. Наргиза Жумадил кызы, Бексултан Жолдошбеков, Эленура Ахматбекова, Теңир Тоо таңы. Мына ушу Нарындан тапкан махабат аттуу ырдын тарыхын таанышкан соң, берүүбүздү алдын үстү улантабыз. Кесиптеш билесизби, негизи эле кыргыз элинин нарктуулугу баа жеткис өйдө турат эмеспи? Кыргыз эли баягы бир гана камчыны сүйлөтпөстөн дасторконду да сүйлөткөн эл экен. Ошол дасторкондун бүктөлгөн жеринен гана эгерде 4 жарты дасторкон жайылып, кайсы бөлүгү бүктөлүп турган болсо, ошол жердеги ошол аймактан гана өтүшчү экен. Эгерде эки жагы тарабы тең бүктөлүп калса, эки тарабынан да өтүүгө болот экен. Бул негизги баягы кудалар тараптан эгерде отурган болсо, ал тарапты бүктөбөйт экен. Мына ушу дасторконду кыргыз эли байыртадан ыйык тутуп, аны тебелебей, анын үстүндө
баягы көптөгөн сөздөр айтылып, дасторкон четинен дагы көптөгөн элдин тагдыры чечилип, көптөгөн баягы тарыхый окуялар да дасторкон четинде орун алган. Ошол эле учурда баягы кыргыз маданияты ушул дасторкон чекесинде да белгиленет экен да, өзгөчө баягы бата кылып майынча дасторкондон туруп кетпейт, сый тамак баягы душман болсо дагы ошол үйдөн баягы дасторкондон сыйлап өтүшөт эмеспи? Ошо жайылган дасторкон менен дагы ошол байыркы ата-бабаларыбыз ошо үйгө келгенден кийин жайылган дасторкон менен да үйдүн кожойкесинин деңгээли канчалык экенин билишкен экен. Ошол баягы маданият түрмөгү ушул неге эле кыргыз маданияты дасторкондон баштап баягы ар бир кыймыл аракетке чейин дыкат баягы такталып, дыкат баягы иликтенген экен да. Чынын айтсам философия чоң ошол баягы дасторкон тууралуу дагы кандай нарк баягы кандай тарбиялык талим бар ушул дасторкон нарк куржундан Келиңиздер анда нарк куржундан дасторкон тууралуу сөз болмокчу. Дасторкон. Кыздын себи келип куржунду сөккөндө эң эле башында ак дасторкон дыкат бүктөлүп салынып, үйүңө келген элдин аягы тыйылбасын, үр бүлчөктүү дасторконуң жыйылбасын деген бата менен коштолгон. Жайган дасторкондун аягын, тарткан көшөгөнүн көгүн, келген келиндин багына ырым бата кылып жаңсай айтышкан. Жайылган дасторкон үй ээсинин наамын, коюлган тамактын даамын чыгарган даража каражаты болгон. Кыргыз камчын эле эмес, дасторконду да сүйлөткөн. Чарчы дасторкондун кайсы бурчу ичин карая кайрылып турса, ошол тарап менен төргө өтүшкөн. Эки бурчу тең ичине кайрылса, эки жагы менен тең төргө өтүшөт. Адатта кудалар же тең ата меймандарга ошондой белги берилип, жаатташа отурушкан. Дасторкон тейлеген келин коюлган нарды оң жакка жылдырып, сол жагы менен жаап койсо, сыртка чыкса болот дегенде туюндурган. Доо өндүргөндө, нике жандырганда, жаман кабар келгенде дасторкон салынган эмес. Дасторкон тегерете кыскарганда, отурган коноктор эт тартылаарын билген. Дасторкон жасап алып келген мейманды малга бата кылдыртышкан. Жайлоодогу үрккөн малдагы жайылган дасторконду айланып өтөт. Арабызда малчалык ээси жокторду тергеп айтканда, терин чыгарып, уят карап туралы. Нарыкты сактайлы. Сүйүнбек Касманбетов. Нашу нарк куржундан насаттар рубрикабыздан соң көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда мен Эсенбек Сталбек уулу жана кесиптешим Гүлира Туратбекова жана кадр сыртында Нурсултан Болотбек уулу жана Бектемир Исажан уулу болду. Анда кийинки аптанын башынан жолукканча сак саламатта туруңуздар. Саламатта калыңыздар.